Саламатсыздарбы, Нур СТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга подписация болуп, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Ички иштер министринин орун басары Мирлан Каниметов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Кой Таш айылындагы үйүнө келди. Ал Кой Таш айылында ИИМдин тергөө тобунун жетекчиси менен чогуу барган. Каниметов менен Атамбаевдин кеңешчиси Кундуз Жолдубаева жолукту. Ага тергөөчүлөр Атамбаевди Кримтөбөл Азиз Батукаевдин бошотулушу боюнча иштин алкагында суракка алганы келишкенин айтышты. Кайсы иш боюнча келгенимди айтып коеюн. Атамбаевди Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча күбө катары суракка алалы дегенбиз, дейди Каниметов. Өз кезегинде Жолдубаева буга чейин 3 ирет келген билдирүү каттарынын баары мыйзамсыз экенин белгиледи. Андан сырткары жогорку кеңештин Атамбаевди экс-президент статусунан ажыраткан чечимин Конституциялык палатага даттанышканын маалымдады. Бийлик мыйзам жолуна түшмөйүнчө Атамбаев бир да суракка барбай турганын айткан. Арызды ноябрь айында карашат. Ага чейин Атамбаев милицияга басып да барбайт, деди ал. Министрдин орун басары журналисттерге Атамбаевдин үйүнө сотко чейинки тергөө иштеринин алкагында келгенин билдирди. Ал ошондой эле Атамбаевди күч менен алып баруу болобу деген суроого баардыгын тергөөчү мыйзам негизинде чечет деп жооп берди. Президентке кайрылган Чүй облусундагы милиция кызматкерлеринин арызы боюнча кызматтык иликтөө башталды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Арыз Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жеке көзөмөлүнө алынды. Коомдук тартип, коомдун жана жеке инсандын коопсуздугун камсыз кылуу ички иштер кызматкерлеринин милдеттеринин бири. Өлкөнүн жетекчилеринин коопсуздугун камсыз кылууга милиция кызматкерлери 3-4 саатка гана тартылат. Айрым учурларда өлкөгө жогорку даражадагы коноктор келгенде гана убакыт узарып кетиши мүмкүн. Мындай иш-чарага Бишкек шаарынын Чүйдүн милициясы тартылат, дейт аймактык башкармалык. Чүй облустук милициянын кызматкерлеринин арызы социалдык тармакка жарыяланган. Анда тартип сакчылары негизги иштерин таштап, жолду тосуп турууга аргасыз болуп жатканын айтышат. Алар Чүй облусундагы жолдорду тосуу үчүн өз каражатына, көбүнчө таксиге түшүп жетүүгө, жол боюнда ачка бир нече сааттап күзөттө турууга аргасыз болуп жатканын айтып, президентке кайрылышкан. Милиция кызматкерлери жолду тосууга расмий уруксат жок экенин белгилеп, Сооронбай Жээнбековго бул эрежени мыйзамдаштырууну же жокко чыгарууну сунушташат. Азаттыктын журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмүнөн кийин Акун пансионатынын администрациясына козголгон кылмыш иши боюнча соттук отурум 7 августта уланат. Бул тууралуу Азаттыкка Ысык Көл облустук сотунун басма сөз катчысы Гүлзада Ашырбаева билдирди. Иш соттун демилгеси менен жылдырылган жок. Ага прокурорлордун өтүнүчү негиз болууда. Мамлекеттик айыптоочу сотко Уланбек Эгизбаевдин аялы келип көрсөтмө берүүсүн сурап жатат. Уланбек Эгизбаевдин өлүмүнө байланыштуу козголгон кылмыш иши 2018 жылдын ноябрь айында сотко өткөн. Ички иштер министрлиги Эгизбаев сууга чөгүп каза болгон жана ал эс алган пансионатта коопсуздук эрежелери сакталган эмес деген тыянакка келген. Кылмыш ишинин негизинде эс алуу жайынын 2 кызматкери, Кылмыш кодексинин 258 беренеси, коопсуздук талаптарына жооп бербеген товарларды чыгаруу же сатуу, иштерди аткаруу же кызмат көрсөтүү боюнча айыпталууда. Уланбек Эгизбаев былтыр 22 июлда Ысык Көлдөгү Акун пансионатында эс алып жүргөн кезде сууга чөгүп күтүүсүз каза болгон. Москва шаарында иштеген кыргыздарга куудулдардын концертин коймокчу болгон Адина Турдубаева Россиянын мыйзамдарынын чегинде жазаланат. Бул тууралуу Кыргызстандын элчилиги билдирди. Элчиликтин маалыматында Адина Турдубаевага каршы мигранттар милицияга арыз жазууда. Маалыматка караганда 22 июнь күнү Рахман Разыков баштаган куудулдар Крокус Сити залында өтө турган концерт коймок. Ал кийин 20 июлга жылып аягында болбой калган. Концертке катышуучулардын бири Гүлшайыр Садыбакасова концертке катыша турган ырчылардын учакка билет алынбай, гонорар такталбагандыктан келбей калган айтты. Ал эми Рахман Разыков куудулдардын билеттери сатылып алынганын, бирок Феникс продюсердик борбору уюштуруп бере албаганын белгиледи. Концерттин уюштуруучусу Адина Турдубаева билеттер сатылбай, залдын аренда акысы дагы чыкпай калганын айтты. Социалдык тармактан мигранттар Адина Турдубаевадан билеттердин акчасын кайтарып берүүнү талап кылышууда. Белгилей кетсек, Адина Турдубаева алдамчылык беренеси менен 17 жылга соттолуп, март айында абактан чыккан. Ал көп кабаттуу үй салып берүү убадасы менен бир топ кишилерден акча топтоп убадасын аткарган эмес. Кой Таштагы үйүндө демилгелүү топтун коргоосунда жаткан Алмазбек Атамбаев 24 июль күнү Кыргызстандан чыгып кетери айтыла баштады. Бизге жеткен маалыматтарга караганда экс-президент Жубайы Раиса менен Татарстанды көздөй сапар тартат экен. Алар Катардагы авиарейс менен эмес, чартердик рейс менен учууну көздөп жатышыптыр. Айрымдар муну Россиянын мурдагы бажы башчысы, Атамбаевдин досу, бир чети кайнагасы Андрей Беленинов Крим дүйнөнүн көзгө басар төбөлдөрүнөн болгон Азиз Батукаевке уюштуртуп, самолетту да Батукаев жөнөтүп жаткандыгын айтышууда. Кайын журт
журтуна кирип кетсе, Атамбаевдин деле жакын арада кайтышы күмөн. Ошондо кыргыз бийлиги менен укук коргоо органдары карапайым элге эмне деп жооп берер экен. А мүмкүн кийинки келген бийлик азыркылардын үстүнөн Атамбаевдин өлкөдөн мыйзамсыз чыгып кетүүсүнө көмөктөшкөн деп айыптап чыгар. Мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын иниси Улан Саляновдун өлүмү боюнча кылмыш ишин анын жакындары кайра тергөөгө жөнөтүүнү суранышууда. Бул тууралуу маркумдун тууганы Чынара Турдалиева билдирди. Анын айтымында сот ишти кайра тергелип, андагы саясий өңүттөрдү аныктоосу зарыл. Мындай өтүнүчкө Ички иштер министрлигинин буга чейинки билдирүүсү себеп болгон. Анда министрлик Саляновдун өлүмүндө саясий өңүт болушу мүмкүн деген болжомол каралып жатканын билдирген болчу. Чынара Турдалиева Улан Саляновдун өлүмү боюнча Бишкектин 1-май райондук сотунда каралып ишти кайра тергөөгө жөнөтүү боюнча өтүнүч расмий түрдө келтирилерин кошумчалады. 42 жаштагы Улан Саляновду 2017 жылы 6 ноябрда Бишкектин четинде жайгашкан Көкчар конушундагы үйүнө кирип атып кетишкен. Ийин бул кылмыш үчүн жалпысынан 3 киши Эрмек Осмонкулов, Асанэмир Абыкулов жана Заур Насруллаев шек саналып жатканын жарыялаган. Булардын арасынан Осмонкулов гана 2017 жылдын 27 декабрында Бишкектен кармалган. Милиция белгилегендей, быйыл майдын соңунда Москвадан кармалып экстрадицияланганы айтылган. Асанэмир Абыкулов негизги шектүү катары өтүп жатат. 3-чү шектүү орус жараны Заур Насруллаевда Екатеринбург шаарынан 2018 жылы августта кармалган. Учурда коррупция беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, камакка алынган Аида Салянова инисинин өлүмүн саясий буйрутма десе, милиция кылмышты карактоо катары мүнөздөп келген. ЛГБТ биримдигинин желегинин алдында эки эркек жаш жигиттин өбүшкөнү тартылган сүрөт кечээ жакында түйүндө таркаган. Эгерде алардын биринин башында ак калпак болбосо, эч нерсе деле болмок эмес экен. Түйүндүн Кыргызстан фрагментинин колдонуучулары массалык түрдө өздөрүнүн комментарийлеринде калпак кийген жигитти толтура ажаалданган билдирүүлөр менен сыңалышты. Улутту бузуп жатат деп жазды алардын бири. Сенин ориентацияңдын мага кереги жок. Кай жерде жүрбөгүн, сен ак калпак кийбе. Мен Кыргызстанданмын жана кыргызмын деп сүйлөбө. Биздин жана сенин ата бабаларыңдын арбактары сени кечирбейт. Биз мусулманбыз. Мен жарыштарда жеңип, ошондо ак калпак кийген спортсмендерди билем. Алар менен сыймыктанамын. Ооба, биздин ата бабалар өздөрүнүн кийинки муундарды көрүп алып, көрлөрүндө 300 жолу оодарылышты, деди башкасы. Ал күчтүү жигит, ырым-жырымы жок деп каршы чыкты үчүнчүсү. Бири-бириңерге чыдамкай болгула. Эгер пикириңер бар болсо, керт башына жана кемсинткен кыйкырыктар менен асылбастан баарысын негиздеп айткыла. Эл пикирин билдирүүчүлөр, депутаттар жана укук коргоочулар да жаш жигиттин жасаган кадамына ар түрдүү карашат. Кыргыз эли 21 кылымга чейин өзүнүн салт санаасын жана үрп адатын сактап келишти деп баса белгиледи. Вести KG сайты менен болгон аңгемелешүүсүндө Жылдызхан Жолдошова: биздин ата бабалар бизге улуу мурас калтырышты. Биздин улуттук кийимдер кыргыз эли үчүн өзгөчө баалуулуктарга ээ. Кыргыз калпагыбы же казактынбы маанилүү эмес. Бул деген улуттук баш кийим. Бул туура эмес жорук, сөзсүз бизди капалантат. Жылдызхан Айтибаевна жаш жигиттин бул жоругу Орто Азия элдерине сый урматынын жана өзүндөгү тарбиянын жоктугун айтып турат деп кошумчалады. Айтышат го, салттуу ориентацияда болбогон адам оорлуу деп билдирди ал. Андыктан оорлуу адамга капа болуунун, көңүлүңдү бузуунун кереги жок. Бул деген жалпы кабыл алынган адамдык ченемдерден оолактоо дегендик. Жогорку кеңештин депутаты Бахадыр Сулейманов бул жаш жигит коомчулуктун көңүлүн атайын бурдуруп жатат деп эсептейт. Кааласак да, каалабасак да ушундай тенденция жүрүп жатат, деди парламентарий Вести KG сайтына. Элдер туура ачууланышууда. Бизде Азиянын менталитети. Мындай жасаган болбойт. Бардык убак айтып келемин, адамдын ориентациясы боюнча бир нерселерди ачык айтканга жарабайт. Ар бир адам өзүнө энчиленген нерселер менен болушу керек. Ал эми анын улуттук баш кийим кийип турушу өтө начар. Ал арада активист Мира Токушева жаш жигитти колдоду. Сүрөттү көрдүм, деди ал Вести KG сайтына. Калпакты ар бир адам сатып алса болот. Ал баардык жерде сатылат. Улуттук кийимдерге басым жасаган адамдарды түшүнбөймүн. Тескери комментарий жазган адамдардын аракети түшүнүксүз. Адам байпакта кийсе болот. Эмне үчүн андан байпагын, шортун чечсин деп айтышпайт. Ак калпакты айтышат. Коомчулуктун пикири боюнча бул эркек кишинин буюму. Ошондуктан ушуну көрсөтүүгө аракеттенишүүдө. Менимче бул патриархалдык көз караш. Андан тышкары активист сүрөттөгү жигит менен таанышмын жана ал жигит таланттуу жана харизматик адам экендигин белгиледи. Бул жаш жигит менин досум, активист, деди Токушева. Ал бул парадта Кыргызстандагы БГТЛ адамдардын көрүнүшүн бергиси келген. Ал кылмыш жасаган жок. Элдер аны билбестен кийими боюнча баа берип жатышат. Мен аны менен сыймыктанамын. Мен деле калпак кийип алып, бир кыз менен өбүшө аламын. Эмне болуптур? Эмне үчүн болбойт? Ал эми жаш жигиттин ориентациясы боюнча анын өзүнөн сураш керек. Элдерге боорукердик жана тегерегиндеги адамдарга чыдамкайлык каалаймын.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 3 рет суракка баруудан баш тарткандан кийин аны күчтөп кармап кеткени жатат деген талкуулар күчөдү. Атамбаевдин Кой Таш айылындагы үйүндө топтогон адамдар аны коргоп калууга күч жетиштүү экенин билдирип атышат. Ички иштер министрлиги өз кезегинде күч операциясы жөнүндө жоромолдорду жокко чыгарууда. Бирок ошол эле учурда Атамбаевге кезектеги чара кандай болорун ачыктабай жатат. Өздөрү мыйзам талаасынан чыгып кетишти. Мыйзам талаасына кайталы десек болушпады. Штурм кылабыз дешет. Келсин, эл бар, жуут бар. Атамбаевди кандай жол менен болсо да коргоп алабыз. Күчүбүз жетет деп билдирди. BBCге парламенттин экс-депутаты Мейирбек Мискенбаев. Кой Ташта чогулган экс-президенттин тарапкерлеринин саны 400гө жетти делип жатат. Бирок жеринде чогулгандардын саны бүгүн түшкүгө бул сандан алда канча аз экени байкалды. Алмазбек Атамбаев Крим төбөл Азиз Батукаевди абактан бошотуу ишине күбө катары көрсөтмө берүү үчүн буга чейин 3 жолу чакырылып, бирок барбады. Соңку чакыруу ага бейшембиде жолдонгон. Жаңыртылган кылмыш процессуалдык кодексинин 121-беренесинде 3 жолу суракка келүүдөн баш тарткан жарандарды күчтөп алып келүү каралат. Жаран суракка жүйөлүү 5 гана себеп боюнча барбай коюуга укуктуу. Суракка чакырылган жарандын жакын туугандарынын, мисалы жубайынын өлүмү же жаран суракка келүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыраткан ооруга кабылса, табигый кырсыктар, чакыруу кагазын алган эмесмин деген себептер болушу мүмкүн. Бирок коомдук сайттардагы видео материалдарга ылайык суракка келбей коюунун жогорудагыдай эч жагдайы жок экенин көрүүгө болот деп түшүндүрдү юрист Эмил Жапакбаев. Ал эми юридика илимдеринин доктору Кайрат Осмоналиев азыркы саясий жагдайда кырдаалды мындан да курчутпаш үчүн суракты жеринен деле алса болот деди BBCге. Тергөөчү өзү Кой Ташка барып көчмө сурак жүргүзсө деле болот. Мыйзам ага тыюу салбайт. Мыйзам боюнча суракка күчтөп алып келүүнү түнкү убакта жүргүзүүгө болбойт. Мурунку өлкө башчысынан кол тийбестикти алуу жагдайлары баш мыйзамда так көрсөтүлгөн эмес. Андыктан Жогорку Кеңеш президенттин ишмердигинин кепилдиктери тууралуу конституциялык мыйзам долбоорун өзгөртүү жолу менен Атамбаевден кол тийбестикти алган. Атамбаевдин тарапкерлери мыйзам баш мыйзамга каршы деп Конституциялык палатага өткөн айда кайрылган. Экс-президенттин суракка барбай жатышынын башкы себеби дагы ушул. Мурдагы мамлекет башчысына Крим төбөл Азиз Батукаевдин абактан бошотулушуна, Бишкек жылуулук электр борборун оңдоп түзүүдөгү коррупциялык иштерге аралашкан, башкаларга көмүр жеткирүүчү компаниянын кызыкчылыгын коргогон, мыйзамсыз жер алган деген айыптар коюлуп, экс-президенттик макамдан ажыратылган. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы Ак Тилек жана Кең Булуң өткөрмө бекеттеринде жүк ташуучу автоунаалардын кезеги жок. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматынан кабарлашты. Басма сөз кызматынын башчысы Гүлмира Бөрүбаеванын айтымында, учурда Ак Тилек өткөрмө бекетинде автоунаалардын өтүшүн жеңилдетүү максатында жүгү жок унаалар Кең Булуң бекетине жөнөтүлүүдө. Ал эми аталган бекеттен жүк ташуучу унаалар кечки саат 8ден соң өткөрүлгөн үчүн аз сандагы автоунаалар кезекке туруп калууда. Чек ара кызматы учурда Ак Тилек бекетинде кезек жок экенин, ал эми Кең Булуңда 5-6 чоң машине турганын кабарлады. Буга чейин айрым маалымат агенттиктер 20-июлдан тарта кыргыз-казак чек арасындагы өткөрмө бекеттерде автоунаалардын тыгыны пайда болгонун кабарлаган. Кыргыз-казак чек арасында бир нече жолу автоунаалардын өтүшүнө чектөө киргизилип, мындай жагдай эки өлкө ортосундагы мамилеге таасирин тийгизген учурлар болгон. Алмаз Атамбаевди жоопкерчиликке тартуу боюнча биз уюштурган штабка азыр 4000ден ашык адам келип кошулду. Бирок биз азырынча ар кандай акцияларды жана жүрүштөрдү уюштурууну пландаштыра элекпиз деп билдирген 20-июлда Нариман Сүлеев 24KG маалымат агенттигине. ызы-чуу салуунун эмне кереги бар? Ситуацияны көзөмөлдөп турабыз жана керек учурунда чагылгандай тездик менен чогула алабыз. Бирок чагымчыл күчтөрдүн куралы боло албайбыз. Атамбаев баары бир мыйзам алдында жооп берет. Анын азыр мыйзамга баш ийбей, сурактан качып жатканы туура эмес. Ал деген азыр пенсионер, мурунку мамлекет башчысы да. Ал азыр адамдардын сезимдери менен ойноп, өлкөнү түндүк жана түштүккө бөлүү үчүн аракеттенүүдө. Бул өтө коркунучтуу оюн. Эми болсо Кой Ташка жашынып алып, кыбыр эткенден коркуп жатат. Эркек болчу, прокурорго барчы деп айткан келет. Бирок Атамбаевдин мындай кадамга духу жетпейт. Ал эми биздин штаб аны баары бир тизгиндеп турат. Биз Атамбаевдин үйүнө жүрүш жасайбыз дегенден кийин ал өзүнүн коргоочуларын таратып жиберди. Азыр анын айланасында аз эле адамдар калды. Мага ишенип койгула. Ал үчүн эч ким резина окторуна көкүрөгүн тосуп чыкпайт. Атамбаев өз учурунда жанындагылардын баарын сатып кеткен, деди Нариман Сүлеев. Кыргызчалаган Көгүстүдөй KG.